Ош-Баткен Разаков автожолу бул экономиканын артериясы. Анткени Кыргызстанда негизги каттамдар жана товар алмашуулар автожолдор аркылуу жүрөт. Мындан улам негизги автожолдордун сапатын сактап калуу үчүн жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин Баткендеги кызматкерлери рейд өткөрүшүп, жүк ташуучу унаалардын салмагын текшеришти. Эгерде 454 токтомдо көрсөтүлгөн нормаларды сактабаган айдоочуларга 180 Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 181 берененин негизинде айыппул салынат. Айыппулдун суммасы 17.500 сом. Ал эми жүктү жөнөтүүчү жак ошондой эле ашыкча жүктөп жөнөткөндүгү үчүн 55.000 айыппул салынат. Рейд 9 сентябрда башталды. 23 укук бузуу аныкталып, жалпысынан 74.000 айыппул салынды. Рейдтин алкагында оор жүк ташыган унаалар менен райондор аралык жана Ош-Бишкек шаарларына жүргүнчү ташыган кичи автобустарга техникалык көзөмөл жүргүзүлдү. Жүргүнчү ташуучу автоунаалардын техникалык абалы биз ар дайым текшерип жүрөбүз. Жакшы, биздин Баткен облусунун жүргүнчү ташуучу автоунаалары жакшы абалдары. Азыркы учурда 6 жүргүнчү ташуучу автоунааны текшердик. Бир жүргүнчүнүн ашыкча сиденье коюп алыптыр. 199 час жети менен лицензиянын талаптарын бузуу боюнча 3000 сом айыппул салынды. Транспорт департаментинин кызматкерлери менен кошо жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн инспекторлору да Баткен шаарындагы автобекетте рейд өткөрүшүп, жол кырсыктарын алдын алуу жана эскертүү иштерин жүргүзүштү. Баткен Ошко каттаган маршруттук каттамдар 37 экен. 2 сменде иштеткен, то есть Оштон келеткен, бияктан эс алат экен, кайра биз именно ошону көзөмөлдөө үчүн эме келип атабыз да. Алыстан келгенден кийин эс алдырып туруп анан кийин чыгарганга. Бишкек багыты боюнча только такси кызматтары гана иштейт экен. Алардын дагы эс алышын көзөмөлдөп иш алып барып атабыз. Ашыкча пайда табуу максатында айрым айдоочулар көрсөтүлгөн эрежени одоно бузуп, натыйжада айып пул төлөөгө дуушар болсо, эрежени так сактаган айдоочулар рейдтик иш-чараны түшүнүү менен кабыл алышты. Бизди постоянно медиктер, транспорт кызматкерлери контроль кылып, ошол жанагы диспетчерлер ар бир техниканы өз убагында карап контроль кылып жөнөтүшөт. Анан бизге транспорт инспекциянын инспекторлору дайыма тыгыз байланышта болуп, кемчиликтерибизди айтып, толуктап ошондой жакшы иштерди кылып баратышат. Белгилеп өтсөк, автоунаалар менен жүргүнчү жана жүк ташуулардын талаптарын аткаруу, автожолдорду сактоо максатында ушул жылдын 9 сентябрында башталган рейдтик иш-чаралар 7 октябрга чейин өткөрүлөт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.